Кайыргүл Мырзалиева Ала Бука району боюнча пробация органынын башкы адиси. Аталган тармакта эмгектенгенде 2 жылдын жүзү болгон. Айтымында ар бир кардар менен иштөө жеңил эмес. Кардарлар түрдүүчү кылмыш кылгандар. Өкүнүп өлкө мыйзамына баш ийип, экинчи бул жолго түшпөйм деген өкүттө келишет. Алардын жазасы каралып, атайын электрондук билерик жана электрондук мобилдик тиркеме орнотулат. Кардарлар манжа издери менен өтөт. Автоматташтырылган маалымат тутуу менен анын өздүгү сүрөтү көрүнөт жана кардардын келгендиги тууралуу тастыкталат. Кардарларды кайрадан кылмыш кылбоого багыттоо болуп саналат. Негизи анын жүрүм-турумдарын оң жолго салуу, ошондой эле кардарларга мотивация беребиз. Коомго аларды интеграциялоого жардам беребиз. Ошондой эле бул көзөмөлдөөнүн жыйынтыгы менен кардардын оң тарапка оңолгонун байкоого болот. Купуялуулук үчүн аты өзгөртүлгөн Алмамбет Ала Бука районунун тургуну 4 жылга пробациялык көзөмөлдө болуу чечими чыгарылган. Өткөн жылдын май айынан баштап аталган департаменттин көзөмөлүндө болууда. Бир айда 2 рет келип, баарлашуу, онлайн психологдордун кеңеши өңүттөгү жардамдар берилип келүүдө. 4 жыл пробациялык бөлүм көзөмөлгө тартылган да. Былтыр май айынан баштап ушу пробация бөлүмүнө келем 1 жыл болду. Ошо келебиз бир айда 2 жолу. Келип биякта беседа сүйлөшүлөт. Үй бүлөм жөнүндө, жашоом жөнүндө. Мобилдик контроль тиркемеден өтүп атабыз, жакшы. Кардарларга ар түрдүүчө өкүм чыгарылып, айрымдары тур артында отуруп келишсе, кээ бирлери жазаларына каратып, тур эле пробация көзөмөлүнө жөнөтүлөт. Мында кардарлардын коомго аралашуусуна, жумушка турууга өбөлгө болот. Пробация тармагындагы жумушчулар биз үчүн булардын каалоосу бизде туура жолго жөндөдү да. Эми жамандан арылтуу жакшы чакыруу да. Эми бул деген бир аз катачылык болду. Негизинде ушул эжелерибиздин айткан сөздөрү менен биз бул нерсени кайталабаганга аракет кылабыз да бар күчүбүз мененчи. Эскертүү бул жакшы нерсе дейт го. Бизге постоянно келгенде, ар бир каттоого келгенде бизге эскертүү иштерин алып барат да. Учурда райондогу пробацияда 38 кардар бар. Мында басымдуу бөлүгү бейбаштык беренеси менен каттоого алынган жарандар. Аларга мыйзамга ылайык көмөкчү болуу, кылдат мамилени талап кылат. Кардарлар ошол көйгөйдөн улам барат, кээ биринде кокустуктан улам барып калат кылмышка, кээ биринде өзү аңдабастан толук ошол жоопкерчилигин сезбей, билбегендиктен жаш балдар барып калат. Аларды биз оңдоо милдетибиз болуп саналат. Ар кимибизде индивидуальный подход жасайбыз. Анан алардын информациясын алып, башка жака распространять этпестен, профессионализм менен. Соттун берилген мөөнөтү менен пробацияда 1 жылдан 5 жылга чейин каралган. Пробациянын талабына баш ийбесе, кайра сотко өткөрүп берүү жагы да каралган. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча 2024-жылы 733 кардар болсо, 2025 жылдын ушул күнүнө чейин 716 кардар каттоодо турат. Парчына Жанзакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Бука району.